Урматтуу Талас тургундары, ошо роддомдун жанындагы тыгымды баарыбыз билебиз. Мен ушул жерде жашайм. Ушул жерде көп тыгым болот. Бул жерде эки машина зорго өтө турган жол бар. Азыр ушул жерде колхоз кеңейтип атат экен, ушул жерде топурактарды алып. Бирок ушул топурактарды алыш менен деле жол кеңейбейт, жакшы билесиздер. Мына ушул теректер аябай негиз эле жолтоо болуп атат. Жайында көлөк машиналар жерге толуп туруп алат. Жайында да көйгөй башталат тыгым. Ушул теректер каяка карайт, урматтуу мер, эгер ушул видео сизге жеткен болсо, ушул теректер негизи опасный турат да. Шамалда кулап кетсе эмне болот коомдук жайда. Бул городской больницага карайбы, же болбосо ушул мэриянын муниципалдык жерге карайбы, ушуну бир карап, ушул теректерди алдырып, ушул жерге бир стоянка кылса болбойбу я? Шуну бир карап коюңдарчы, сураныч. Ушул жерде аябай көйгөй бар да негизинен. Могу лотокту дагы негизи ордуна келтирсе болмок экен, мыяка чыгып кеткен, сал минайраак кыла турган болсо, узун лоток менен келип түз кеткен эмес, кыйшайып кеткен. Ушул жерди ордуна келтирип, жерде 1-2 камок киртирип кеткен экен ордунан. Ушул жолду кеңейтиш керек кыскасы. Шуну бир карап коюңдарчы, урматтуу көрүп аткан тургундар, бир лайк басып коюңдарчы. Ушул жерде роддомдун жанында ар кандай скорый машиналар келет. Ушул жерде тыгым болуп эле сигнал берип, билет ушул жерде турабыз да, чыга албай. Ушул көйгөй бимер чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Мына могу жерде ушундай тыгым болот да дайыма. Но плиталарда тура эмес жатат да, узун болуп. Жөн эле жолдо жатат. Караңыздар, мына спринтер келет да, жерге туруп алат азыр. Жүзүштүн конечный. Бул жакта постоянно ушундай көйгөй. Могу жерге бир машина келип туруп алат. Моуларды билбей атам, бул плиталар мындай узун жатат. Лоток. Караңыздар, лоток канча чыгып кеткен негизи. Эки камокты жылдырып, түз лоток келе турган болсо жолда кеңейет эле. Могу жерде колхоз жасап койсо жакшы болот эле, жакшылыкка кылып. Мына чоң аңгыл таштап койду. Караңыздар. Аккуратный лоток таштап ичине шарды. Мына поз караш керек го я. Караңыздар.